Нургүл эже, сизге мындай суроо да, көп адамдар айтат да, совет берипчи, оор басырыктуу бол, серьезный бол, эмоцияңды көрсөтпөй, сыр бербей жүр депчи. Ошол кеңеш туурабы же туура эмеспи? Сиздин оюңуз? Смотря кимге. Мырзаларга бул эң сонун кеңеш. Мырзалардын структурасында, мырзалардын фото мындай типинде, прототипинде мырзалар кандай болуш керек? Оор басырыктуу, сыр бербей, эмоцияны көрсөтпөй, хладнокровный да, ушундай сыр бербей, бул мырзалардын качествосу да. Ал эми айымдардын качествосу кандай? Айымдардын качествосу бул эмоциональность. Эмне үчүн биз айымдарбыз? Биз сүйүнгөндө, чын жүрөктөн сүйүнгөндү билишибиз керек. Кайгырганда чын жүрөктөн кайгырганды билишибиз керек. И ошол нерсени жашоодо көрсөткөнгө бул эң чоң аялдар үчүн эң жакшы жетишкендик болот да. Сыр бербеген аялды, мондай хладнокровный аял, ал ничего женственного нету. А женственность бул именно сенин эмоционалдуу состояние. Искренность, да, вот это. То есть в отношении мужчины это правильно, в отношении женщины нет.